Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу мекендештер. Авиаторов 13 деген адреске келип калдым. Бул адресте Вояж деген таксопарк бар. Бул таксопаркта ушундай жаңы кулрейлер келиптир. 0 пробег менен 2600 рубльдан берилип атат. Келип иштесеңиздер болот. Парктын проценти 2,5%. Вывод моментальный. Машиналар жаңы, эч кандай проблемалар болбойт. Бул жили кулрейлерден тышкары дагы жили эмигранттар бар, JAG, GSM-дер бар и экономдагы машиналар бар. Kia Rio, Solaris. Бардык машиналары жаңы, жакшы. Өзүнүн автосервиси бар, өзүндө бардык расходниктер, бардык запчастьтар бар, намазканасы бар. Келип ушул машиналарды алып иштесеңиздер болот. Нежинская улица 1, корпус 4, да? Это полностью электрический, да? Нет, на бензине, Это на бензине да. и только. Нет, двигатель как бы электрический полностью. Два электродвигателя спереди и сзади. Суммарно там 450 лошадей. Но можно ездить на бензине. У него есть мотор 1,5-литровый, турбированный. Он работает как генератор. Знаешь, что тащить. Они вместе тоже работают, да? Да, вот так. И бензин, и электрический сейчас вместе. Да, сейчас, да. Да, вот и Вместе тоже работает. есть, да. Да, вот бензин тоже работает сейчас. И электрический тоже. Охуеть, и заряжается утром. Да. И заряжается, и вот так вот. Ну, я особо на зарядку не ставлю, я только на бензине езжу. Просто там, много заморочек, там нужно кабель найти, там, подходящий. Да, вот конечно. Вот. А так, если зарядить, то, оказывается, хватает на 180 километров, полный заряд. А так, если там по теории, если, например, жить в частном доме и просто ездить на работу и с работы, то можно вечером на зарядку поставить и утром выехать на работу, и так можно тоже кататься чисто на электрике, не заправляясь. Ну сколько киловатт, наверное? 180. Ну, можно кататься. Да. Только с работы на работу. Чуть-чуть там куда-то заехать. Да. Расход тут показывает 8 литров на 100 километров. Для такой большой машины хороший расход. Экономичный. Достор, адаттагыдай эле бардыгыңыздарды Белес таксопаркы менен иштешүүгө чакырам. Парктын кызмат акысы болгону 1%. Парковый самозанятый кылып кошуп атабыз азыр. Вывод моментальный, через таксометр аркылуу акчаны чыгарып алсаңыздар болот. Андан сырткары биздин паркта иштегендерге жолдомо кагазы бекер. Кисарт, лицензия, страховка, ушул тууралуу кызматтар керек болсо дагы кошумча кайрылуу берсеңиздер болот. Бардыгына жардам беребиз. Урматтуу достор, бардыгыңыздарды күтөбүз биз менен иштешүүгө. Чоң рахмат. Дальше видеону уланта берели.
Так, достор, ассаламу алейкум. Кандайсыңар? Кутмандык ушубак күнгөр менен видеону баштайлы. Кудай буйрса, бүгүн жумуш маза болуп атат. Рублевка жака клиент иштегем азыр. Кайра центрде көздөй таптетип баратам. Көрүнүп атабы силерге. Кудай буйрса, жумуш жакшы бүгүн. Будний күндөрдө эле ушундай, ушу пятница, субботадагыдай жумуш болсо вообще сон болмокта. Жыргап эле жүрмөкпүз го дейм анда. Коэффициенттерди, клиенттерди ташыйп, күлүп жайнап элечи. Проблемалар, карыздардан кутулуп, кредиттерден кутулуп, золотая коронадан акча албай, жашнакай болуп жүрмөкпүз го дейм, а. Силерге көрүнүп атабы мына тетиги бусикти ээрчитип коюп, автопилотко коюп кетип баратам. Өзү тиги токтосо бул машина да токтойт, катуу жүрсө тиги да жүрөт. Ээрчип кетип атат. Заказ жок, что-то уже Трёшкадан өтүп калдым. Тетигине Москва Сити. Трёшкадан өтүп баратам. Заказ жок что-то. Бул жактан яшка буңулуп кетип атат, бул жактан яшка буңулуп кетип атат. Жигиттер, бүгүн только примердин заказын ташып жүрөм, кудай буйрса. 5 заказ кылдым чыгып. 5 тең примердин заказы. Жана бизнести көгүштүм эле. Подмосковьяга чыгып калыпчы, МКАДтан ары чыгып кетип. Кайра бизнестен бир заказ алдым эле, анын кайра отмена кылып салып. Алпарым келбей. Бүгүн до конца иштеп көрөйүнчү. Только примерный немелерин ташыпчы, заказдарды ташып. Бир аз күтүп койсоң эле берет экен. Анан только линияда жүрсөң, мындай цепочка сыяктуу кылып, мындай берет экен да. Линиядан чыкпай, бизнести күйүспөй, мындай иштеш керек окшойт, сабыр кылыпчы. Өткөндө наркы видеодон жазыптыр неме депчи. Сеники немеден айырмасы жокко депчи. Экономдон айырмасы жокко деп. Негизи ошондой ооба. Эң жакшы тариф эконом, комфорт тарифтер да. Анан 巡航已退出。 эконом, комфорт тарифтер эң жакшы тарифтерчи. Анан могу бизнес, немелер, премьер, элит деген тарифтер. Буларда заказ аз, акчасы го, кудайга шүгүр. Бирок особенно могу бизнесте айта кетсем, бизнес. Эгерде могу мисалы коэффициент күйүп кетсе, бизнес дагы мындай кымбат болуп кетет аябай. Элиттен, премьерден кымбат болуп кетиши да мүмкүн да. Баазы ошолорго да жетип калышы мүмкүн. А неме болсо, экономдо эле ошондой го, мисалы экономдо коэффициент күйгөндө, кээде комфорт плюстан да кымбат болуп кетет го. Ошондой сыяктуу да, бул делечи бизнес деле. А коэффициент жок болсо, мисалы экономдун деле заказдары 150 рубль, 200 рубль чыгып калат го кээде. 15-20 мүнөт жүргөндөн кийин делечи. Бизнесте деле ошондой арзан болуп калат, коэффициент күйбөсөчү. Коэффициент күйгөндө жакшы чыгат, конечно. Тетигин карагылачы, эмне машина тетиги. Зикрби же Теслабы? Анан өткөндө да бир немеден видеодон жазыптыр. Комментарийчи. Мне антип до свидания, всего хорошего деп айтып атасың депчи. Антип айтпа, анан тигинтип айт, мынтип айт деп. Анан өткөндө да бир видеодон комментарий жазыптыр мен клиенттер менен коштошуп атканымдычы. Сен аябай калоо тилек айтып коштошот экенсиң, андай калоо тилекти туулган күндө деле эч ким айтпаганга керек ага депчи. Менден сурап калышат,
көбү жазып калышат немелерденчи, группалардан. Рейтингди кантип көтөрсө болот, рейтинг түшүп кетти, комфорт плюс жабылып калды же бизнес жабылып калабы депчи, рейтинг түшүп кетти депчи. Эң главный ошол да. Жакшы коштошуп, жакшы учурашып койсоң эле болду. Анан жолдон эгерде сурайт, электронные сигареты можно курить депчи. Анан ошондо мен эч отказ кылбайм. Да, можете курить. Курите на здоровье деп коем да. Ошон үчүн дагы рейтинг көп түшпөйт окшойт деп ойлоп койдум. Силердин оюңар кандай? Оюңарды жазгыла комментариygечи. Көпчүлүгү ишти кылайын деп иштейин десем, что-то заказ жок. Мына уже баррикадныйга келип калдым, уже центргечи, что-то заказ жок. Конечно, сүйлөйм да. Баррикадный дагы ходовойду текшерип алат да. Машинаны да текшерип алат. Кай жери кыйчылдайт, кыйчылдабайт депчи. Могу машинанын могу жери бир аз кыйч деп кыйчылдатып жатат. Салонучу, обшивкасы. Так в целом нормально. Басып көрөлүчү десең, чачылып кеткен деп коет. Жак, даже бул деле туруштук бере албай калат экен да. Карабайсың титирип атканын. Опасный да, опасный экен. Көбүнчө комментарийге да жазып сурай беришет. Центрде заказ күткөндө кантип турасыңар, камералар көп го депчи. Азыр мен могу баррикадный жакта турам. Могу жер мурда тики бар деген бар болчу. Ошо тики бардын жанында азыр башкача болуп жабылып калыптыр азырчы. Мурда ушул жакта иштечүмүн охранник болуп. 2014-2015 жылдары. Картадан көргөзөйүн. Мына ушул жерде могу бесплатный парковка бар. Ушул жерде турам да көбүнчөчү мен. Көбүнчө Майбахта иштеген, бизнесте иштегендер ушул жерде турушат. Бесплатный парковка бар да. Заказ күтүп отурабыз, что-то заказ жок. Тети жерде нормальный шаурма сатат, азыр барып шаурма быстырат окшойм. Байкап көрөм го азыр. Здесь, да? Спасибо вам, до свидания. Всего хорошего. Так, таңкы саат 6 болду. Мен бир заказ алып келип таштадым. 2200 рубльга. Что-то арзан эсептеп койгондой сезилди мага. 2200 рубльга примерли алып келиптирмин. Космонавта Волкова 6А. Новослободскийден. Так, эми кайра центрди көздөйт. Айдап центрге барып, да бир заказ сүрүп түшүш керек да, бир 4000-5000 заказ берсе жакшы болмок. Ошондой достор, центрди көздөйт, тап жетебиз. Так, достор, акыркы заказымды таштадым аэропорттон. 3834 рубльга алып келдим. Тверская 3дөнчү. 35 мүнөттө келдим. Базар жок, жакшы чыкты. Пример менен. Аябай жакшы, жөнөкөй кишилер экен. Чамадандарын өздөрү алып багажниктен. Өздөрү түшүп кетишти. Эшикти ачпай эле кой деп. Үйгө кеттим.
Бүгүн ошондо канча иштедим азыр айтайын. Финал баардыгыңарга кызык болуп аткан суроо да. Өзүмө да кызык болуп атат канча иштегенимчи. $14.539 рубль иштептирмин. 8 заказ менен. 8 заказдын 7 заказы премьер менен болду, 1 заказы бизнес менен болду. Мен канчада чыккам ошондо, азыр карайын. Биринчи заказымды 2ден 22 мүнөт өткөндө алыптырмын, түнкү 2ден 22 мүнөт өткөндө. Акыркы заказымды 8ден 12 мүнөт өткөндө алыптырмын. Ошондо канча саат болуп калып атат? Нары жакта так 2 6 саат 7 саат иштептирмин да кыскасычы. Коюп, могу аэропорттон эме болуп кете элек, чыгып кетели. Ызычуу болуп. Аэропортто бул жакта время ограничения 3000 рубль төлөп калбайлы, 15 мүнөттөн көбүрөөк болуп кетип убакыт.